Жаштар сүйлөшүн теле долбоору эфирде. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема мекенге кызмат кылуу деген темада сүйлөшөбүз. Сөз бар го, мекенин сага эмне кылды эмес, мекениң үчүн сен эмне кылдың деген суроо ар бир баланын, эркек баланын жүрөгүндө болуш керек. Кыргызстан азыр бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кирет экен. Кыргызстанга эң эле көйгөйлүү нерсе бул коррупция экен. Коррупцияга ким кошумча? Биз өзүбүз кошумчабыз. Ошол буюрса биздин ошол 2030-40 жылдар ушул бакыян эмес жалпы Кыргызстан эле өнүгөт деген ойдомуз. Анткени ошол биздин ажообуз ошол коррупцияга каршы көптөгөн иш-чаралар колдонуп атат да. Биздин айылда ошол 2010 жылдан бери деле жакшы бир жетишкендерге жетишип, биздин спорт сарайдар, ар кандай жакшы бир жерлер салынып жатат. Буюрса биздин Кыргызстан 2050 жылдарга чейин жакшы бир коррупциядан арылган мамлекет болуп калат деген ойдобуз. Бул мектепте коррупция жокпу? Эми Кудай сактасын, мектепте андай эмнелер жок. Берсе да албайсыздар. Бизде бербейт да, ким берет бизге? Кыздардан чыгып жатпайбы? Мына президент да болду биздин кыздардан. Биздин кыздардан өкмөттүн башчылары болуп атат. Кыздардын да салымы көп деп ойлойм. Денесинин күчтүүлүгү менен башка мамлекеттерге барып өзүнүн желегин, Кыргызстан желегин желбиресе бул эми мекенибизге чоң салым болот. Мекенге кызмат кылуунун түрлөрү көп да, мисалы өзүң жакшы окуп, жакшы адеп акылак менен ыймандуу болуп, жаман ишке барбай жүрсөң, бул да мекенге кызмат кылуунун бир түрү да. Ошо айылда өтүлгөн иш-чараларга, марафондорго, айылды өсүп өндүрүүгө коюлган арыктар болобу, ошолорду кагыз бир мекенге кошулган ар бир үлүшү бул мекенге кызмат кылуу. Кара Бура районунун акимине Чолпон мырзага жана ошондой эле ушул айылдын тургуну Талай байкеге, Айманбетов Талай байкеге жана айыл өкмөтүнө жана ошондой эле жалпы ушул Эшеналы уулу Сейитбек атындагы мугалимдер жамаатына жана мүдүр Бактияр байкеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Өзүңүз ушу айылдан чыккан экенсиз, кайрылып келип кайра айылыңызды тартып, ушинтип ааламга таанытып атканыңыз үчүн чоң рахмат. Урматтуу, ушул Кыргызстандын келечегин силер 20 жылдан кийин кандай элестетесиңер? Мына суу барда негизи айыл жерге суу көйгөйлүү да, негизи таза суу жетишпейт да. Азыр эми ошондой келечекте план жүргүзүлүп атат. Ар бир үйдө суу коюлат да, буюрса ал ишке ашпаса ада жакшы болот да. Билими менен да, ыйманы менен да, адеби менен да биз мекенибизге үлүшүбүздү кошобуз. Биздин айылдын жүзүн чыгарып аткан сага рахмат, жамаатыңа рахмат. Келечекте биздин балдардын келечеги кең деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүндө мекенди коргойм деген жүрөгүндө өзү болуш керек, сөз болуш керек. Өзгөрүүлөр болуп атат, чоң жетишүүлөр болуп атат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул олимпиададан балдар чыгып атат, райондан чыгып атат, областан чыгып атат, республикадан чыгып атат. Былтыр өткөн жылы 4 медалист болду. Мен ушу бизге тамга тааныткан эже агайларга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кыргыз тилчи Чыныбек агага, адеп сабынан берген Жамиле эжекеге, орус тилден берген Гүлмира эжекеге, анан Гахар эжекеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул биздин артта турган татынакай жаштар мындан да жакшы заманга жеткирет деп ойлойм. Үмүтүбүз чоң. Биз болсо жакшы сөз бар го. Ата энем, ата мекен деген. Демек ата энеге балдар жашында кандай кызмат кылса, демек ошону ата мекенине да жасоосу зарыл экен. Мектепте бардык 70 мугалим изденет. Алардын бир 30 эл абартын артиштиги. 30. Бизди ушул даражага жеткизген мугалимдерди ойлойм. Анткени мугалим күндө ичиде чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дегендей. Ушул биздин ушундай даражага жеткен мугалимдерге чоң рахмат айта кетебиз. Аалам айылдан башталат деп биздин айылда дагы жакшы пландар бар. Буюрса, мына ынтымак айылы бизден четте турат. Ошол ынтымак айылында келечекте мектеп курулат, бала бакча курулат, өзүбүздүн айылда типтүү бала бакча курулат. Могу коңшу айыл Тамчы булакта дагы мектеп жана бала бакча курулуп, ошону элестетип атам да мен. Өзүңдөй болуп чыксын биздин мына сенин артыңан келе жаткан өспүрүмдөрдүн бардыгы. Мугалимдер, окуучулардын баарына психологиялык жактан жабыркагандарга сабат берип, мына Кудай жаштын тилегин берет дейт эми. Бизде баардык эжекелер жакшы. Жок, сиздерге да рахмат, эми Майке сизге. Чемпион дегенди кандай элестетесиң? Мен чемпион деген Кандай жүрүш керек чемпион деген? Түз жүрүш керек, намаз окуп жүрүш керек. Андан кийин Аллах Таала өзү айтат эмеспи, түз жүрүп, түз турганга берем, сураганыңды берем деп. Мектепке балдар өздөрү эле кызыгып келип окуй тургандай болуп тур да. Биз мектебибиз өтө жакшы да. Сөөгү жакшы, сырты жакшы, анан ичинде мугалимдер жакшы, андан кийин тарбия алган балдар жакшы. Өтө күчтүү мугалимдер. Олимпиададан артка орунда калбайт. Бардык нерсе олимпиададан 1-2 орундарды алып келишип атат. Биздин мына эл агартуу мугалимдер
мына булардын дагы ушул өзүң айтып өткөндөй аз маяна менен иштеп жаткандыгыбыз дагы бул мамлекетибизге кошкон салымыбыз. Мектептер курулуп, туалет бүт немелер, керектүү немелер курулат, столовой ачылып, Алтын туалет жок беле? жаңы туалет курулуп атат. Жаңы, заманбап. Заманбап, бардыгы шарттар түзүлгөн, ыңгайлуу. Баягы ошол орустар, кыргыздар ушул үй салганда дароо эле ушул биринчи үйдү баштагандан мурда сөзсүз дааратканадан баштагыла деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Негизи биздин Кыргызстан мамлекет өнүгүп келаткан мамлекетке кирди, анткени мурда 136-орунда турса 120-орунга көтөрүлдү, анткени бул коррупция боюнча да негизи көптөр кылмыштар жүргүзүлүп атат, бет ачырылып атат, анткени президент буга чоң салым кошуп атат да, өз көзөмөлдөп атат да. Мектептеги укуктарыбызды жакшы сактасак, бул дагы өзүбүздүн мекенге кошкон салымыбыз болот. Кыргыздар ушундай экен, кыргыздар жакшы эл экен, адептүү, ыймандуу эл экен деп билип коет да. Окуучулардын ар бир алган 5 деген баасы дагы мекенге кызмат кылуу деп ойлойм. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны, төрөлгөндө оозанган ыйман менен амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Бүгүн Жаштар сүйлөсүн теле долбоору жалпы чыгармачыл жааматы Талас областына караштуу Кара Бура районунда жайгашкан Бакыян айылында, тактап айтканда Ишеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектептин жаштары менен жана калың журт менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема мекенге кызмат кылуу деген темада сүйлөшөбүз. Анда биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу катышуучулар, ушул мекенге кызмат кылуу деп эмнени түшүнөсүздөр? Анда элдин оюн билсек. Урматтуу жаштар, мекенге кызмат кылуу деген өзү эмне? Мекенге кызмат кылуу бул ар бир эркек баланын милдети болуш керек. Мекенге кызмат кылган бул кичинекей жаш кезиңен баштап болот. Мектепте жакшы окуп, үлгүлүү жүрүш турушуң менен өзүңө милдеттүү нерселердин баарын аткарыш керек. Сөз бар го, мекениң сага эмне кылды эмес, мекениң үчүн сен эмне кылдың деген суроо ар бир баланын, эркек баланын жүрөгүндө болуш керек демекпиз. Ошо ата мекенди коргоп, жигиттик намызын аткарып, армияга да барыш керек деп ойлойбуз. Жакшы, баракелде урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Ушундай жигиттер буюрса сөзсүз мекенге кызмат кылат деген ойдобуз. Анда кыздардын оюн уксак, мынакей жигиттер ушундай кызмат кылат экен, жакшы окуп жүрүшүм бул мекенге кошкон үлүшүм деген дагы накылдар бар. Азыр жаштардан айтып кетип атпайбы, мекенге кызмат кылуу бир гана эркек балдардын мекенди коргоосу деп. Бирок мекенди коргоодо кыздар дагы салымды көбүрөөк кошушу керек да. Мекенди коргоо деген бул өзүбүздүн ыйык мекенибиз үчүн иштеш керек. Мисалы чет мамлекетке кетип атат биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү. Ошол жактан барып акча табабыз, ошол жактан барып байып келебиз деп. Бирок өзүбүздүн ата мекенибизди сактап калыш үчүн өзүбүздүн мекенибизге көп салымын кошуп иштеш керек. Өзүбүздүн мекенде окуп, өзүбүздүн мекенде талыкпай иштесек, биздин мекенибиз, Кыргызстаныбыз алдыга жылат, алдыңкы катарда болот деген ишенимдемин. Ошондой эле бир гана эркектердин гана милдети эмес, мекенди коргоо бул биздин жаш кыздарыбыздын да милдети. Анткени кыздардан чыгып жатпайбы? Мына президент де болду биздин кыздардан. Биздин кыздардан өкмөттүн башчылары болуп атат. Кыздардын да салымы көп деп ойлойм. Анткени жаштар биздин келечегибиз. Жаштар биздин келечегибиз болгондуктан алар кандай иш аткарса, мекенибиз ошончолук алдыга жылат деген ойдомун. Кыргыз айтат, бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Биздин эжебиз айткандай, балким ушул жаштарыбыз эртең бул жерден ушул айыл өкмөттөн тартып депутаттар, келечектеги министрлер балким ушул жерде ажоо болуп турат деп ниет тилек кылабыз. Анда жаштардын оюн уксак, урматтуу кыздар, урматтуу жигиттер. Ошол мекенге кызмат кылуу деген бул ар бир эле кыргыз уулунун жүрөгүндө болуш керек да. Ошол мекенге кызмат кылуу бул кичинекейинен ошол мектептен башталып, ошол ар бир адам жүрөгүндө патриоттук сезимдер болсо, ошол кийин ошол сезим менен ошо армияга барып, кыргыз желегин көтөрүшүп, башка мындай спортсмендер деле мекенге кызмат кылган, бул өздөрүнүн мындай денесинин күчтүүлүгү менен башка мамлекеттерге барып, өзүнүн желегин, Кыргызстан желегин желбиресе, бул деле мекенибизге чоң салым болот дейм. Сөзсүз. Ушундай мыкты ушул спортсмендер дагы сөзсүз ушул биздин ажообуз чет өлкөгө барганда жана ошондой эле биздин спортчуларыбыз ошол ийгиликке жетишкенде сөзсүз Кыргыздын байрагы алыстан таанылып жана желбирейт эмеспи. Анда биздин ушул сүйүктүү жана сыргы эжебиз бар. Сыргы эже, ушул бүгүнкү темага сиздин көз карашыңыз. Мекенге кызмат кылуу ар бир инсандын милдети деп ойлойм. Азыр мен окуучулардын арасында отурам. Окуучулардын жакшы жүрүп, жакшы окуп, жакшынакай тарбия алышы бул дагы мекенге кызмат кылуу. Мына кичи айылыбыз Бакыян айылы. Бакыян айылы үчүн кызмат кылыш керек. Андан ары өсүп,
район үчүн, область үчүн, анан Кыргызстан үчүн. Жана балдар айтып кетти, Кыргызстандын желегин желбиреткен да бул мекенге кызмат кылуу. Окуучулардын ар бири алган 5 деген баасы дагы мекенге кызмат кылуу деп ойлойм. Баракелде. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ушул таластын жаштарын жана ошондой эле калктын, жумурай журттун үнүн угуп жатасыздар. Жана ушул биздин көрсөтүүгө демөөрчүлүк кылып жана өзүнүн жакшы идеяларын айтып чакырган Кара Бура районунун акимине Чолпон мырзага жана ошондой эле ушул айылдын тургуну Талай байкеге, Айманбетов Талай байкеге жана айыл өкмөтүнө жана ошондой эле жалпы ушул Эшеналы уулу Сейитбек атындагы мугалимдер жамаатына жана мүдүр Бактияр байкеге чоң ыраазычылык билдиребиз. От кармаган, чок кармаган кыргыздын жигиттери мынакей. Мекенге кызмат кылуунун түрлөрү көп да, мисалы өзүң жакшы окуп, жакшы адеп аклак менен ыймандуу болуп, жаман ишке барбай жүрсөң, бу да мекенге кызмат кылуунун бир түрү да. Анан эгер сен чет мамлекетте жүрсөң, сен өзүң өлкөң күзгүсү болосуң да. Ошол жактан сени көрүп эле сен жашаган өлкөң, сенин элиң кандай экенин ошол жерден эле билип коет да. Мисалы чет мамлекетте жүрүп, өзүң жакшы жактарын көрсөтүп жүрсөң, кыргыздар ушундай экен, кыргыздар жакшы эл экен, адептүү, ыймандуу эл экен деп билип коет да. Демек, биз ушул баягы бүтүндөй кыргыз жүргөн жерде ушул баягы азыркы жигитибиз айткандай тарбиялуу, таалимдүү болсок, сөзсүз кыргыздын дагы бир калпагына, кыргыздын бир наркына сөз тийбейт деген ойдобуз. Анда эжелердин оюн уксак. Өз мекенине кызмат кылуу деген бул жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм дейт. Биз ошо келечекте ошо балдарды, кыздарды ошо мекенди коргоого, эл жерин ыйык сактоого, ушул окуучуларды, кыздарды, балдарды мекенди коргоого, элине кызмат кылууга чакырып кетем. Баракелде. Мекенге кызмат кылуу бул ар бир кыргызстандын атуунун милдети деп ойлойм. Мисалы ар бир кесиптин ээси дагы мекенге кызмат кылуу керек. Мисалы врач болобу, мектепте жакшы окуп, жакшы кесиптин ээси болуп, өз мекенине кызмат кылып, айыл чарба жумушунда иштеп деле канча деген адамдарды жумуш орду менен камсыз кылса, бул деле мекенге кызмат кылуу деп ойлойм. Жакшы. Демек ушул баягы азыр эми урматтуу телегөрүүчүлөр, баягы талас дубаны өзгөчө ушул ак алтын төбүрчак менен ааламга таанымал да. Анан ушул баягы дыйканчылыкта деле жакшы иштеп, жакшы түшүмдөрдү алып, анан бул мекенге кызмат кылып жана ошондой эле балким үлгүлүү үй бүлө, балким үлгүлүү айыл деген дагы наамдар бар. Ошондой кызмат кылса да болобу, болбойбу? Мекенге кызмат кылуу бир эле армияда болуу эмес, бул мекенге кызмат кылуу деген ар бир жаштын мектепте жакшы билим алып, келечекте мыкты адам болуп, өз мекенине жакшы салымың болсо, бул ошол мекенге кызмат кылуу болуп эсептелет. Мына азыр балдар өз сөздөрүн айтышып атат да, ушул мекенге кызмат кылуу деп. Силер мекенге кандай кызмат кылып атасыңар, кандай салымдарды кошуп атасыңар? Мектеп үчүн жок дегенде, ата-энеңер үчүн жок дегенде өзүңөр үчүн. Азыр балдар айтып калды, өздөрүн ыймандуу, адеп акылактуу алып жүрүү. Бул дагы болсо, чет өлкөдө болобу, кайсыл жерде болбосун, бул башкаларга үлгү көрсөтсө, бул дагы бир тарбиянын өзөгү жана мекенге кызмат кылуу деген маселе чыгат да. Кыздардын оюн уксак, келди жаштар. Мекенге кызмат кылуу деген бул ар бир ата уулдун, кыз бала дебей, мекенин, эл жерине кызмат кылып, коргоп, эл жерин коргоп коргош керек. Мекенге кызмат кылуу биз окуп жаткан мектепке деле жакшы пайдабызды келтирсек болот. Мисалга алсак, эже агайлардын айтканын угуп, жакшы окуп, мектептеги укуктарыбызды жакшы сактасак, бул дагы өзүбүздүн мекенге кошкон салымыбыз болот. Силерде мында ушул мектепте парламент деген барбы? Ошолор эмне иштер жасайт? Салтанаттарды уюштуруп, окуучуларга жакшы тарбиялык сааттарды дагы өтөбүз. Кээ бир ушул баягы биздин мындай күчкө толгон жаштарыбыз баягы бир аз ушул спорт менен машыккандан кийин тилекке каршы баягы жаш муундарга азыр Кыргызстанда болуп аткан окуяда налык салып, рекетчилик кылып жүрүп атпайбы? Анан ошондой жаштарга, замандаштарга эмне дейт элең? Рекетчилик кылган замандаштарыма бул рекетчиликтин аягы жакшы жакка алып барбайт. Мындайча айтканда, рекетчилик кылып, кылмыш кылып, жаман жолго баргандардын арты өлүмгө алып барат, же болбосо темир тордун артына алып барат. Андан көрө ушу замандаштарыма айтмакчыбыз, андан көрө рекетчилик кылган ордуна жакшы иштерди кылып, элибизге кызмат кылып, карыяларга жардам берип, жакшы окуп жүрүшүбүз керек.
Ушул азыр баягы биздин жаштарыбыз өзгөчө мынакей азыр Кудайга шүгүр 21 кылым го. Ушул 21 кылымда кээде баягы социалдык сеттер менен, интернет менен деле ошол дүйнө жүзү менен байланышып, билим алып, ошол баягы айылына, мекенине кызмат кылып атпайбы? Билимдүү баягы миңди жыгат деген маселеге келип такылат. Анан ушундай биздин азыркы жаштарыбызга кээде баягы ата-энелер мындай жаштар айтып калат да, биз ушул мекенге кызмат кылайын десек деле болбой эле, баягы жок. Мекен деген, айыл деген ал чоң нерсе, өзүң деле баксаң болду деп калат экен да. Анан ушул тилекти да кененирээк кылыш керекпи агартуучулар? Ушул баягы ниетти да кенен койсок болобу? Анан ошондой ата-энелер да бар да эми. Бардыгыбыз эле ата-энебиз гана. Ошого урматтуу агартуучулар, силердин пикириңер кандай? Мекенге кызмат кылуу бул өсүп келаткан жаштар бул жакшы жагынан көрсөтүп, жакшы окуп, жакшы ыймандуу кыздар балдар болуп чоңоюшса, кийин мекенге кызмат кылышат. Ал эми жөнөкөй гана айылдагы дыйкан дагы өзүнүн чарбачылыгын жүргүзүп, малчы малын жайып, ошол ак эмгегинин негизинде ушул айылда өтүлгөн иш чараларга, марафондорго, айылды өсүп өндүрүүгө коюлган арыктар болобу, ошолорду казып эметкенге кошо ар бир үлүшү бул мекенге кызмат кылуу. Жакшы, анан урматтуу жаштар, эми силерге суроо. Урматтуу, ушул Кыргызстандын келечегин силер 20 жылдан кийин кандай элестетесиңер? Ушул Бакыян айыл өкмөтүнүн келечегин силер 20 жылдан кийин кандай элестетесиңер? Анда жаштардын оюн уксак. Ошол буйруза биздин ошол 2030-40 жылдар ушул Бакыян эмес, жалпы Кыргызстан эле өнүгөт деген ойдомуз. Анткени ошол биздин ажообуз ошол коррупцияга каршы көптөгөн мындай иш чаралар колдонуп кетти да. Биздин айылда ошол 2010 жылдан бери деле жакшы бир жетишкендиктерге жетишип, биздин спорт сарайдар, ар кандай жакшы бир жерлер салынып жатат. Буйруза биздин Кыргызстан 2050 жылдарга чейин жакшы бир коррупциядан арылган мамлекет болуп калат деген ойдобуз. Жакшы. Кыргызстан 2040-2050 жылдары негизи ал биздин Кыргызстан мамлекет өнүгүп келаткан мамлекетке кирди. Анткени мурда 136 орунда турса 120 орунга көтөрүлдү. Анткени бул коррупция боюнча да негизи көптөр кылмыштар жүргүзүлөт, бет ачырылып атат. Анткени президент буга чоң салым кошот да, өз көзөмөлдөп атат да. Бакыян айыл эле мурда бир 10 жыл мурун азак анча эмес болчу, бир 2010 жылдан баштап жакшы өнүгүп келе жатат да. Мисалы үчүн спорт мемелер курулуп, мектептер курулуп, туалет бүт мемелер, керектүү мемелер курулат, столовой ачылып, туалет жок беле? Жаңы туалет курулуп атат. Жаңы, заманбап, бардыгы шарттар түзүлгөн, ыңгайлуу. Азыр көп нерсе курулат. Негизи Бакыян да жакшы өнүгүп келат. Да бир 10 жылдан кийин будан жакшы жетишкендир жетиш. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, баягы бул жаштын тилегин кабыл кылат эмеспи? Анан баягы ушул орустар, кыргыздар ушул үй салганда дароо эле ушул биринчи үйдү баштагандан мурда сөзсүз дааратканадан баштагыла деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Андыктан ушул жаштардын да тилеги кабыл болсун деп ниет кылабыз. Албетте биз Бакыян айылын, жалпы эле Кыргызстанды дагы бир 20 жылдан кийин 2040 жылдарда мындай айтканда өнүккөн, мындай жалпылап айтканда, мисалы үчүн коңшулаш мамлекеттер Казакстан ушундай деңгээлге жетебиз деп ойлойбуз. Анткени бул Кыргызстан азыр бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кирет экен. Кыргызстанга эң эле көйгөйлүү нерсе бул коррупция экен. Ошол нерсени биз айткан балдарга кошулуп кетмекчимин. Мисалы үчүн Бакыянды алсак деле, Бакыян айылында да мисалы үчүн көп жетишкендиктер болду. Бул жерден подвал, спорт залды оңдолду, китепканалар, мындай Бакыян айылында эле караганда көп жетишкендиктер болду да. Эми дагы бир 20 жылдан кийин да Бакыян айылы bundan да өнүккөн айылдары болот деп биз билебиз. Сайсаң, эми мисалы, сиз китепкана айтпадыңбы? Ушул баягы китеп деген чоң бир казына да. Анан китепканада ушул силер окуп аткан китептер, баягы мектеп программасынан тышкаркы китептер, билимди жогорулатуу үчүн китептер жетиштүүбү? Ооба, бардыгы эле жетиштүү. Мисалы үчүн ал өтсөк, ал жерде Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармаларын тапса болот. Ошол жерден томдорун, Манас жөнүндө китептерди өзүңө кошумча билим алып, окуп алсаң болот да. Сен ушул досторуң ушул бир жумада китепканага канча жолу киресиң? Бир жумада болсо да, бир-эки жумада өзүбүзгө керектүү нерсе үчүн китептерди алып турабыз. Олимпиадага дайындана турган өзүбүзгө мисалы үчүн керектүү китептерди колдонуп алабыз. Жакшы, баракелде. Мен 20 жылдан кийин келечек жаштардыкы дейт. Ушул биздин артта отурган татынакай жаштар мындан да жакшы заманга жеткирет деп ойлойм. Үмүтүбүз чоң. Биз болсо жакшы сөз бар го бул. Ата энем, ата мекен деген. Демек ата энеге балдар жашында кандай кызмат кылса, демек ошону ата мекенине да жасоосу зарыл экен.
бир эле бир жерде окуучулар айткандай мекенди коргоо эле чектелбестен билими менен да, ыйманы менен да, адеби менен да биз мекенибизге үлүшүбүздү кошобуз. Анан 20 жылдан кийинки элестетем, бул өнүккөн өлкө дейм да мен. Эң өнүккөн өлкө. Биринчи кезектен ушу коррупцияны тыйсак, анан балдар билимдүү, илимдүү болсо. Коррупцияны ким тыйыш керек? Албетте биз. Кандай Ар бир адам. Мен айтам, ар бирибиз тыйышыбыз керек. Коррупцияга ким кошумча? Биз өзүбүз кошумчабыз. Бул мектепте коррупция жокпу? Эми Кудай сактасын, мектепте андай эмнелер жок. Берсе да албайсыздар. Бизде бербейт да, ким берет бизге? Жакшы, урматтуу, биз албетте билим тарбиябызды берип атабыз, а бизге коррупция деп эч ким сунуш кылбайт да, бербейт. Ушул жараткан ушул агартуучулардан, педагогдордон ыраазы болсун. Аз айлыкка чыдап, ушул билген илимине, ушул илимдерине амал кылышып, ар бир кесип ардактуу деп ушул кызмат кылып жүргөн ушул эжелерден, агайлардан Кудай жараткан ыраазы болсун. Анда биз ойлойбуз, ушул буюрса ушундай мектептер буюрса башка мектептерге да өрнөк болот деген ойду айткыбыз келет. Анда Сыргы эже, ушул келсеңиз, баягы азыркы эжебиз айткандай, сиз 20 жылдан кийин кандай ойлойсуз? Калктын, кыргыздын келечеги кандай болот? Буюрса 20 жылдан кийин балдар айтып атпайбы, өнүгүп келе жаткан мамлекет деп, Анан жана өзүң айткандай, аалам айылдан башталат деп, биздин айылда дагы жакшы пландар бар. Буюрса, мына ынтымак айылы бизден четте турат. Ошол ынтымак айылында келечекте мектеп курулат, бала бакча курулат, өзүбүздүн айылда типтүү бала бакча курулат. Могу коңшу айыл Тамчы булакта дагы мектеп жана бала бакча курулуп, ошону элестетип атам да мен. Анан кийин буюрса биздин жалпы Кыргызстаныбыз гүлдөгөн Кыргызстан болот болуш керек. Жана айткандай, коррупция токтосо эле биздин мамлекет алдыга жылат деп ойлойм. Балдарыбыз билимдүү болсо, билимге кызыкса, жакшы завод, фабрикалар курулат. Баягы Совет өкмөт учурунда жакшы фабрика, заводдор бар эмес беле? Ошонун баары жок болду. Эми ошолорду жок болгондон кийин кайра калыбына келиши кыйын экен. Ошого да бир 20 жыл убакыт керек болуш керек. Ошондо ушу баягы гүлдөгөн Кыргызстанга айланат деп ойлойм. Жакшы. Кол чагып коелу. Бул жакта ошол биздин сүйүктүү эжебиз, Нуржамал эжебиз бар. Ошол дайыма далалат кылып, өмүрүн илимге, билимге арнап, ушул математика өнүксө, коом, анан айыл, экономика өнүгөт деп жүргөн эжелерибиздин бири. Анда сиз ушул келечекте Кыргыздын келечегине дагы токтолуп атпайлы? Ушул баягы мекенге кызмат кылуу, анан сиз дагы чоң кызматтарды ушул жасап атасыз. Бул баягы билим берүү деген өтө чоң, агартуудагы эң биринчи орунда турат. Анда сиздин оюңуз? Быйыл 2015-жыл улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп бекеринен айтылбаса керек. Биздин мынакей жаштарыбыз, билим берип аткан балдарыбыз экономиканы, улуттук экономиканы чыңдоого өздөрүнүн жакшы салымдарын кошуп атат деп ойлойбуз. Себеби мекенди кызмат кылуу бул мекенге барып эле кызмат кылуу эмес, өздөрүнүн билимдерин чыңдашып, жакшы окуп, ийгиликке жетишип, райондук, областтык олимпиадада жакшы деген жетишкендиктерге жетишип жатышат. Мына бул дагы болсо мекенди коргоого, биздин экономикабызды чыңдоого кошкон салымдары деп ойлойм. Келечек бул жаштардыкы. Биз жаштардан көп нерсени үмүттөнөбүз. Себеби булар келечек жаштардыкы болгондон кийин өздөрүнүн билимдерин алышып, жогорку билим алышып, келечек мына эми алдында мына бүтүрүүчү класстардын алдында ойырты турат, тез. Будан ийгиликтүү өтүшсө, мекен эртең жогорку окуу жайларына өтүшүп, окуучуларыбыз жакшы билим алат деген үмүтүбүз зор да. Бу дагы жаштарыбыздын, биздин ушул Эшеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинин окуучуларынын мекенибизге кошкон салымы жана өтөп жаткан кызматы деп эсептейбиз. Эми биз бул экономиканы чыңдоодо кандай түшүнсөк болот? Биздин мына эл агартуу мугалимдер, мына булардын дагы ушул өзүң айтып өткөндөй аз маяна менен иштеп жаткандыгыбыз дагы бул мамлекетибизге кошкон салымыбыз болуш керек. Себеби биз өзүбүздүн алган билимибизди эч убакта аянбастан жаштарга берип келе жатабыз. Жакшы, баракелде. Анар баке, мына бүгүнкү темабыз мекенге кызмат кылуу деп атат. Мына сиз ушул биз билгенден келсеңиз бияка. Ушул айыл үчүн, мектеп үчүн жан үрөп кызмат кылып атасыз. Ушул жаштарга, жалпы калың журтка ушул мекенге кызмат кылуу дегенди
кыскараак айтып өтсөңүз. Эми мен ушул Эшеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектептин директордун чарбалык иштер боюнча орун базар болуп иштеймин. Эми ичинде тарбия болсо сырткы тиричиликтердин баарына биз бүтүрөбүз. Бизде бир 17 иштөөчүбүз бар. Анан бизде ошол окуучуларга өзүбүздүн жүрүш турушубузду, кандай мебелдерди колдонуштун баардыгын акыл эзибиз менен айтып үйрөтүп жатабыз. Эми мекен таануу деген бул адамдын өзүнүн үй бүлөдөн эле башталат го дейм. Кичинекей төрөлгөндө эле ата апа деп түшкөндө эле ошо менен бирге эле мекенде ошо менен кошо түштүк деп эсептейм мен өзүм. Эми балдарды Кудай кааласа мурункуга караганда азыр жакшы. Балдардын тарбиясы жакшы, илимдүүлөр көбөйдү, билимдүүлөр көбөйдү, тарбияны жакшы тарбияларды берип жатышат. Кудайга шүгүр, силерге окшогон жигиттердин үйрөткөн, айткан акыл насыяты менен Кудайга шүгүр окуучулар азыр жакшы, тартиптери жакшы, жүрүш туруштары жакшы, ата эне сыйлообу жакшы, мугалимдер сыйлообу жакшы, мектептин ичинде балдар тыкан жүрүшөт, жакшы Кудайга шүгүр. Бейбаштыгы жок. Жакшы Кудайга. Башка мектептерге өрнөк болот деген чоң үмүттөрдү айтсак болот. Үмүтүбүз бар. Мектеп Кудайга шүгүр. Биздин мектеп мына азыр сөөгү жакшы аябай. Сырткы көрүнүшү жакшы, ички көрүнүшү андан да жакшы. Мектепке балдар өздөрү эле кызыгып келип окуй тургандай болуп тур да. Биз мектебиз өтө жакшы да. Сөөгү жакшы, сырты жакшы, анан ичинде мугалимдер жакшы, андан кийин тарбия алган балдар жакшы. Өтө күчтүү мугалимдер. Олимпиададан артка орунда калбайт. Бардык нерсе олимпиададан 1-2 орундарды алып келишип атат. Жакшы. Биз ошолорго шарт түзүп берип атабыз. Жакшы. Баракелде. Жакшы. Агайыбыз, байкебиз ушу айтып өтпөдү. 1-2 орундарды олимпиадада алып келип аткан экенсиз. Анда ушул жаштардын оюнун уксак, ким 1-2 орунду алган кыздар, балдар, колуңарды көтөрүп койсоңор ушул. Мынакей жакшынакай, татынакай формасы менен турган кыздар, балдарыбыз да турат. Ушул оң жакта, сол жакта. Ушулардын баардыгы буюрса келечекте жаңы муун, асыл муун, алтын муунга бир жакшы өздөрүнүн жүрүш турушу менен жана мекенге салым кошот деген чоң үмүттөбүз. Чоң майрам болуп атат. Мекени таануу жөнүндө мекен деген ыйык, ар бир ата уул, ар бир бала мекенди ыйык коргош керек. Бул биздин ыйык немебиз. Ошондой эле биздин мектепте бир чоң өзгөрүүлөр болуп атат, чоң жетишүүлөр болуп атат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул олимпиададан балдар чыгып атат, райондон чыгып атат, областтан чыгып атат, республикадан чыгып атат. Былтыр өткөн жылы 4 медалист болду. 4 болду. Быйыл дагы буюрса бир экөө чыкты, областтан азыр 3 чыгып атат. Мектеп жакшы, Кудайга шүгүр бардыгычы. Мектепти бардык бир 70 мугалим меңгектенет. Алардын бир 30-у элабатын отличниги. 30-у бир 70% жаштар мектеп бат. 70%? 70%. Мектептин баары толукталган. Быз класс кабинеттер жабдылган, толугу менен талапка ылайык жооп берет. Эми тил жөнүндө мектепте өнүгүп атат, атайын тил кабинеттери бар өзүнчөчү. Буюрса жылдан жылга биз ушу жаштарды, ушу колдон келишинче жаш мугалим балдарды, ушу эми жаш окуучуларды мемеге тартып атабыз. Мугалимдикечи. Эми буюрса Кудайга шүгүр жакшы, айыл жакшы, баары жакшы. Жамааттардан келип үйлөр тигилип атат. Ошого биздин мектеп аралык кыздар жана балдар немеде өскөн жатат. Сарымерден оюнуч. Буюрса мына илтер болуп атат. Демек бул да мекенге кошкон салым, Баракелде. Кол чапып. Урматтуу жаштар, баягы бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деп айтып келебиз. Анан ушул жаштын тилегин берет дейт. Силердин оюңарча Кудай буюрса кийин азыр агайды айтып өтпөдү. Ушул эжелерди туурап, ушул кумир кылып, мен келечекте мыкты химик болом, мыкты биолог болом, мыкты тарыхчы болом деген кыздар, балдар барбы? Бул дагы бир баягы ошол эже агайлар жүрөгүнө кирип, сабагы менен, берилүү менен берсе, балким илгери биздин убакта ушинтип кызыкчы эле. Анан келип, кайра келип, мен да сабак берем дечи эле. Анда жаштардын оюн уксак. Бул дагы чоң мекенге салым кошуунун бир түрү да. Жигиттер, кыздар. Бизге көбүнчө өзүбүздүн класс жетекчибиз Кабылбекова Сыргажеке аябай жагат. Эмнеси менен жагат? Ал эжеке бизге аябай жакшы. Биз 8-класстан баштап класс жетекчи болуп келатат. Дайыма биз менен болот. Бизге жардам берет, мисалы. Дайыма биз менен да ошол жакшы нерселерин үйрөтөт. Жакшы класс жетекчи бизге Сыргажеке Кабылбекова. Андан тышкары жок, урушпайт. Урушат турган убакта урушат, бирок жакшы болсун деп. Жакшы болсун деп урушат да. Кечип эле дейт. Ооба, андан тышкары туура кабыл алабы жаштар? Туура эле кабыл алат. Эми өзүмдүн классташтарым туура эле кабыл алат. Анан
мындай баарыбыз эле жакшы көрөбүз класстагылардын баары. Андан тышкары биз Качкынбек кызы Асель эжеке бизге англис тилден берет. Өзүмө жагат, аябай жакшы эжеке. Мен да ошол эжекедей болуп, жакшы мугалим болгум келет. Ошо Асель эжекени жакшы көрөм. Андан башка бардык эле мектептеги мугалимдер жакшы, жаман деген мугалим жок. Жакшы. Кудай бурса, ушундай биздин азыркы жаштарыбыз буюрса жетиден тил билиш керек экен. Бер жагы ушул дүйнө таанымы кенен болсо, ушундай чет тилинен берген дагы биздин эже байкелер буюрса чоң салымдар чоң деген үмүттөбүз. Дагы жигиттерден. Ошол биз да келечекте Кудай буйруп калса ошол англис тил жагына тапшырып, ошо англис тил сабагына мугалим болуу деген алда ниеттер бар. Ошол айткан мындай сөз бар экен да, канча тил билсең ошончо адамсың депчи. Ошол келечекте канчалык тил билип, ошол бул да ошол Кыргызстаныбызга салым кошуп, мугалим болсок да келечекте өзүбүздүн кийинки муундарга жакшы бир таалим тарбияларды өтүп, эжекелерден берген таалимдерин алып пайдаланып, ошол биз да келечекте ошондой адам болобуз келет деген ниет бар. Келечекте мугалим болоюшун дейсиңби? Кайсыл сабактар? Англис тил боюнча. Англис тил. Жакшы. Кудай кааласа буйрууда психолог болоюн деп атат. Анткени негизи айыл жер кезинечи психолог жетишпейт да, ар бир баланы башынан мындай көбүрөөк тарбия, үй бүлөк чыр чатактал болот да, көптөр кимге кайрыларын билбейт. Негизи буюрда Кудай кааласа психолог болуп, мектепке келип иштеп, мугалимдер, окуучулардын баарына психолог жактан жабыркагандарга совет берип, Кудай жаштын тилегин берет дейт. Эми бизде баардык эжекелер жакшы. Бирок сиздерге да рахмат, Эмилем байке, сизге биз айыл жер кезине келген эркин микрофон сүйлөтүп койгону. Негизи көп нерсе айыл жер кезине келбейт. Сиздер биринчи жолу экинчи жолу келип мен билишим боюнча. Сиздерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун да. Азыр эми жашты, баары биринчи ден соолук болсо баардыгы болот. Эжекелерге рахмат бизде. Негизи биринчи таңма таанткан Зейнеп эжекеге рахмат. Анан экинчи Кабылбеков Сырга эжекеге да чоң рахмат. Анан Жыргал эжекеге да рахмат. Мен баардык эжекелерди жакшы көрөм. Мен баарын айтсаң тарым убакыт жетпей калышы мүмкүн да. Кудай кааласа психолог болосуз. Ошо болду. Баракелде. Ушундай жигиттер болсо психолог болуп, сөзсүз коомду оңдойт буюрса сөз. Урматтуу оң тараптан. Мен айта кетчү ушул нерсе, мугалимдер жөнүндө болуп аткан себеби бул бизди ушул даражага жеткизген мугалимдер деп ойлойм. Анткени мугалим күндө ичиде чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дегендей, ушу биздин ушундай даражага жеткен бул мугалимдерге чоң рахмат айта кетебиз. Бул мамлекеттин өнүгүшүндө бизге көбүнчө эле ушу мугалимдер деп ойлойм. Анткени ушу жаштайыбыздан биринчи класска киргенден баштап ушу жакшы тарбия берип, билимдүү балдар азыркы убакта дүйнөнүн ар тарабында жакшы өздөрүнүн нерселерин көрсөтүп кетип атат. Буларга эң биринчиден мугалимдер жардам берип атат деген ишеничтемин. Мугалимдер сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Рахмат, баракелде. Жакшы, урматтуу мугалимдер, мынакей буюрса биздин жаштарыбыз. Мен ушу бизге тамга тааныткан эже агайларга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кыргыз тилчи Чыныбек айгага, адеп сабагынан берген Жамиле эжекеге, орус тилден берген Гүлмира эжекеге, анан Гахар эжекеге чоң ыраазычылык билдирем. Менин сүйүктүү сабагым бул орус тили менен орус адабият жана тарых сабагы. Тарых сабагынан биз ата бабаларыбыздын биз үчүн тынчтыкка жашаш үчүн бизге биздин душмандарыбыз менен урушуп эмне кылдырып өтөт. Ошондой эле орус тили сабагына аябай ушу Гүлмира эжеке ыраазычылыгымды айтам. Бул Гүлмира эжеке менин сүйүктүү эжекем. Ошондой эле бул жакшы эжеке. Адеп сабагы болсо эмнеси менен жакшы? Анткени бул Гүлмира эжеке бизге ар дайым түшүндүрүп, сылык сүйлөп, жакшы сөздөр менен түшүндүрүп айтат. Ошондой эле мага аябай сылык сүйлөйбү? Бизге ошондой эле бизди Гүлмира эжеке аябай сыйлайт, өз балдарындай кылып, ошондой эле өз балдарындай кылып сырларын айтып, бизге адептүү болгула, акылдуу болгула, жакшы окугула деп ар дайым акыл кеңештерин айтат. Ошондой эле бул адеп сабагы адептүү болгула, улууларды сыйлап, кичилерди ызаттап, ошондой эле жакшы окугула деген үйрөтөт. Ошондой эле ушу Бакыян айылындагы баардык эжекелерге мен ыраазычылыгымды билдирип, жакшы тилектерди айтып өтмөкчүмүн. Кыргызстанда канча область бар? 7 область. Жакшы, Азамат. Бизди тарбиялап жаткан, билим берип жаткан мугалимдерге чоң рахмат. Биз баардыгын жакшы көрөбүз. Жакында эле биз районго барып, бизде Сагындык кызы
Бактыгүл эжеке даярдатып бизди Моностанога алып барды. Жакшы бизге жакшы сабак берет. Жакшы көрөбүз баарыбыз. Жакшы тарбияларын берип, өзү эмнени билсе, бизге баарын ошонун баарын үйрөтөт. Жакшы. Ушул неме спорт менен машыккан, ийгиликтерге жетишкен жигиттер барбы? Мындай ийгиликтерибиз бар, эми Кудайга шүгүр жакшы эле. Көп болбосо да аз. Андан кийинки бизден кийинки окуучуларга да кааламакчымын. Бул спорт ден соолуктун булагы. Ден соолук менен машыксаң өзүңө жеңил, өлкөңө да кызмат кылганга дайынсың. Патриот болгонго ар бир адамдын өзүндө мекенди коргойм деген жүрөгүндө өзү болуш керек, сөз болуш керек. Ошондуктан мен ар бир адамга спортсмен болуп, жакшы окуп, жакшы жүрүш турушменди каалайм, ыйман каалайм. Чемпион дегенди кандай элестетесиң? Эми чемпион деген Кандай жүрүш керек чемпион деген? Түз жүрүш керек, намаз окуп жүрүш керек. Анан кийин Аллах Таала өзү айтат эмеспи, түз жүрүп, түз турганга берем, сураганыңды берем деп. Түз жүрүп, түз туруп, намазыңды окуп, 5 маал тренировкаңды кылып жүрсөң чемпион болосуң. Кудай кааласа мына силерге келгениңе чоң рахмат. Дайыма ушундай жакшылыкта жүрүшлөйт. Мектепке көп келип турула. Мына мектепти өзүңөр көрүп атасыздар. Мектептин ийгилиги алдыда. Буюрса да биздин алыста чоң көп максаттар бар. Ошол максаттарга аракет кылып жетип турабыз. Бүгүнкү ушул телевидениеге тартып биздин айылдын жүзүн чыгарып аткан сага рахмат, жамаатыңа рахмат. Келечекте биздин балдардын келечеги кең деп ойлойм. Жакшы окуп, мен өзүм быйыл 11-классты бүтүрүп атам. Ошо окуткан балдарымдын баардыгы буйруса, келечекте бир жакшы кесиптин ээси болуп, өз мекенинде жакшы салымын кошот деп ойлойм. Биринчиден келгениңиздерге рахмат. Негизи мындай келип турган жакшы да, айыл жер кезинде көп проблемалар көп болот. Негизи биз айтканга убакыт да жок да, негизи азыр Кандай проблемалар ошолор айтып берчи. Айыл жер кезинде көп эле да, айыл жер кезинде мындай үчүн. Эмне көйгөйлөр бар? Суу бар да, негизи айыл жерге суу көйгөйлүү да, негизи таза суу жетишпейт да. Азыр эми ошондой келечекте план жүргүзүлүп атат. Ар бир үйдө суу коюлат да, буюрса ал ишке ашпаса ада жакшы болот да. Эми ар бир бала жакшы окуса болот, ата энени сыйлап. Негизи чыңыз айтат го, күн сайын адам болуу кыйын деп. Негизи биз адам эле болуп жүрөйүк. Негизи билим көп, ким окуса көп билет. Негизи көп тил билгениң жакшы, өзүңө керек болот да, кийин балдарың сураса уят болбой тургандай жооп беришейик да. Негизи сиз кандай болдуңуз эле да, жаман болсоң үн күйүп турасың, жакшы болсоң жакшынакай жооп бересиң да. Мен мындай болгом деп мен сөзүм. Биздин мектептин окуучулары Кудай кааласа иштеген мугалимдердин билимдери өтө күчтүү. Менин өзүм жеке оюмча балдар мыкты билим алып чыгат деп ойлойм. Бул мектептен бүткөн окуучулардын окумуштуулары чыгышып атат, жетекчилер чыгышып атат. Кудай кааласа биздин келечегибиз булар дагы көп нерселерди үмүттөндүрөт, чыгат го деп ойлойм. Биз сага многу мугалимдер жамааты сабак бердик эле, сыймыктанып атабыз. Рахмат. Бакыяндын тургун экесин келип, бизди сүрөткө тартып, Бакыяндын окуучуларын, Эшеналуу Сейитбек атындагы орто мектебинин жамаатын тартып кетип атасың. Биз аябай ыраазы болуп атабыз. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Эмгегиң мындан ары өркүндөй берсин, жакшылыктарың көп болсун. Келип тур дайыма. Чоң рахмат сага. Темирлан, өркөнүң өзүп, ишиңде ийгилик болсун. Жалпы эле Бакыян эмес, жерлерде үчүнтүп Кыргызстандын жерлерин тартып, элге кызмат кылып жүрөр. Темирлан, ишиңе ийгилик, жамаатың менен дайыма бар бол, мындан ары да алдыга жыла берсин ишиңер. Темирлан, жанатан бери көрүп сыймыктанып атабыз. Биз жакшы баланы окуткан турбайбыз деп. Ошо ишиңе ийгилик, мындан ары да мындан да чоң ийгиликтерге жетише бер. Элиңе, мекениңе кантип кызмат кыласың деп окуучуларга кайрылып атасың. Мына ушу келечекте ушул бүгүнкү сүйлөгөн балдардын баары сенин жолуңду жолдогон, элине билими менен кызмат кылган, акылдуу, эстүү, имандуу жаштардан болсун. Өзүңө Кудай Таалам бекем ден соолук берсин, ишиңе ийгилик каалайм. Темирлан, мына бул сенин болгон немең боюнча да, ушу сенин талабың боюнча болуп атат бүт бардыгы. Эң келечеги кең болсун, өзүңдүн ишиң ийгиликтүү болсун, ден соолугуң чың болуп, ар дайым өзүңдүн артыңдан инилериңди, карындаштарыңды жетелей жүргүнүң. Ишиң ийгиликтүү болсун. Темирлан, өзүң жаңы эле жакшы тема койбодуңбу, мекенге кандай үлүш кошо аласың деп. Мына өзүң деле бизден учкан кушсуң.
мен да сенин ишиңе ийгилик каалайм, сага, сенин жааматыңа. Ал эми балдарга болсо ушул биздин келечекте балдардын жүрүш турушу, алган билими, тарбиясы бул мекенге кошкон үлүшү дейм. А биз болсо алган билимибизди ушул балдарга терең берүү. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Өзүңүз ушу айылдан чыккан экенсиз, кайрылып келип кайра айылыңызды тартып, ушинтип ааламга таанытып атканыңыз үчүн чоң рахмат. Дагы көп келип туруңуз. Бүгүнкү темиштин алып барып аткан, жүргүзүп аткан иши коомдо эң бир мындай маанилүү деп айтсам болот. Анткени ушу мекен үчүн, эл үчүн коомдо бир мыкты иш жасап аткандыгы, ушу айылына келип, айылдын мындай көрүнүшү, айылдын социалдык абалы, айылдын маданияты менен бирдикте ошо өзүнүн туулуп өскөн айылында эң бир жакшы мындай мероприятие өтүп атат. Бул абдан кубанычтуу. Мен окуучумун абдан сыймыктан алам. Анткени өзүнүн айылынын ийгилигин, өзүнүн айылынын маданиятын көтөрүп аткан мындай окуучу менен кайсы гана мугалим сыймыктанбай койбойт. Анткени темиштин жасап аткан иши мунун кийинки бир муундарга калтырып аткан үлгүсү деп ойлойм. Анда баарыңыздарга ийгилик. Беш барышты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктүү ыйман менен гүлдөтүңүз. Кийинки одон амандашканча, Жаштар сүйлөшүн теле долбоору Эшеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектептен коштошот. Саламатта болуңуздар.